Мен үйлөнөйүн деген жакшы оюм, ниетим бар. 1 жыл болду. Зынага түшүп кетемби деп коркунучтар болду. Ороза кармадым, таасир эткен жок. Үйлөнөйүн дейм, корко берем. Азыр үйүм жок, кайда алып келем, кантип багам? Бага албай, милдетимди аткара албай каламбы деп азыр иштейм. Ал жак болсо, ал жак болбой калса, башка жумуш таба аламбы? Корко берем. Жакшы ойлонгондо шайтан коркунуч салып, оюмду бузат. Мага дух, күч, багыт берип коюңуз. Куран, хадис, окуядан, жеке насаат сөзүңүздөн үйлөнүү, жашка толгом, кыйналып кеттим. Досторум да мендей акыбалда жүрүшөт. Бизге жаштарга күч, насаат күтөбүз. Зына арзан болуп, ошол жолго түшүп кетүү жеңил болуп калды. Рахмат. Алиязу билля. Алиязу билля. Аллахым сактасын. Мындайда биринчиден орозо маселесин айтыпсыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Я ма'ашара шабаб, ман истата'a минкум ба'a фалятазавваж." Жаштардын жамааты, эгер силердин бирөөңөр үйлөнүүгө күчү кудурети жетсе, үйлөнсүн деген. Эмне үчүн? Бул адамдын көзүн пас кылат, төмөн кылат, уяттуу жерин сактайт деген. Fa innahu aghaddu al-basar wa ahsanu al-farj. Wa man lam yastati', кимдин күчү жетпесе үйлөнгөнгө, бакканга, махр калың бергенге, анда ал орозо кармасын деген. Орозо бунун напсы кумар шахватын сындырат деген. Сиз катар-катар орозо кармаңыз, кандай болот экен? Жөн эле ал өзүнүн таасири тиет ал. Бул бир. Бул пайгамбарыбыз хадисте айткан, сындырат деген сындырат ал. Биз өзүбүз кемчилдик менен кармадык ошон үчүн. Экинчиден, биздин Ханафи мазхаб боюнча махр калыңдын эң азы 10 дирхам. La mahra aqalla min 10 dirham. 10 dirhamdan tömön mahr жок деген. 10 dirham дегени бул 1 dirhamda 3 грамм 125 миллиграмм күмүш болот да. Ошондо 31 грамм күмүш болот да. Күмүш бүгүнкү күнү 3 девяткасы. Кечеле балдардан сурадым эле 62 сом экен. Ошо жалпысынан алганда 1950 сом тегерегинде болуп калат. 2000 сомуңуз болсо, сиз үйлөнө аласыз таксыр. Махр ушунча. 2000 сом менен ишти бүтүрүш керек. Пайгамбарыбыз доорунда темир чакек менен деле, башка менен деле ар кандай болгон. Биз көбүнчө баягы үйлөнүү расходду мойнуна алып, сөзсүз кафеде той бериш керек. Кафеде той 300 000 сомго чейин кетет экен. Ким айтты сизге кафеде той бер деп? Вообще той бербей эле коюң. Бирөө келип алса, милдеттүү эмес, бар ишин кылсын адам. Пайгамбар ушунчалык айткан: "Аулиму валау бишат", бир кой союп болсун, киче той өткөрүп кой деген. Бир койго азыркы бүгүндө 7-8 миңге бир токту козу аласыз да. Бисмилла, Аллаху акбар деп коесуз. Мына жактан 2000 махрга бересиз, 7000 болду, 9000 болот экен. Дагы бир 2-3 миң. Бул бүттү. Мына менен. Негизи силердин бактылуулуңар, такыбалыгыңар. Жашнакай бирок туура жайда жасаш керек, аны бакканды караш керек. Анан караңыз, шайтан коркутат. Шайтан яидукумул факр. Бул жакырчылыктан, бага албай кыйналасынан да мындай. Жок. Эгерде имандуу бала болсо, имандуу кыз болсо, иншалла булардын көз карашы материалдык жакка кетпейт акча менен. Булардын бактылуу такыбалыкта, жакшы кулк мүнөз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бардык жубайлары менен канча комнатада жашаган. Бизге ошого заңгыраган үйү бар беле? Жок. Сахабалар болсо, сахабияттар турмушка чыкканда бирөөнүн кийимин яратан кылып эле чыгат эле. Ар кимдин өзүнүн кийими жок болчу. Берип тур дейт эле. Ошонукун мейли пайдаланып кайра кайтарып берип коет эле. Турмушка чыкканда да. Биз үйлөнүүнү, динди өзүбүзгө оорлоштуруп алдык да. Өзүбүздү кыйнапчы. Ошон үчүн иншалла карап туруп, качан махр кымбаттаганда зына арзандайт. Бул анык эле.
Zina көбейгенде бузукулук, өлүм, бактысыздык, караңгылык көбөйөт. Турган кеп ал. Ошон үчүн иншалла Кудай калса жакшы дуа кылып бериш керек. Акчаны ысырап кылбай, кайра кийим ала бербей, жакшына үнөмдөп, мээнет кылыш керек, иштеген. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда иштеген киши ачка калбайт, эч ким. Кичине эле кыбыр эткен жангачы, алхамдулилла, 15 миң, 20 миң, 30 миң сом бар. Жакшынакай ысырап кылбаңыз, Аллахым ушундай береке берет. Үйлөнгөндө башкача дагы береке берет. Коркпой үйлөн, Алла субханаху ва тааля сени бай кылат дейт.